Жаз мезгилинин келиши жаратылыштын ойгонуусу, активдүү жашоонун башаты деп айтылып келет эмеспи? Мына ошентип бүгүн жаздын 3-күнү буга отурлай эле айымдардын эл аралык майрамы дагы келе жатат. Мырзаларыбыз кандай белек берем деп ойлонуп жатса керек. Ал эми бир апта ичинде Маданият шоу айдыңында кандай жаңылыктар болду экен? Жаз мезгилинин келиши менен чыгармачыл адамдарда дагы өзгөчөлүктөр байкалып жаткандай. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова, амансыздарбы? 1 март күнү эстрада ырчысы Аваз Акимов 33 жашка толду. Ырчы мырза өздүк майрамын жакын досторунун курчоосунда белгиледи. Ал эми жубайы Айдана кандай белек берди болду экен деп көрөрмандар кызыгып жатса керек. Алгач эле жубайым Айдана куттуктады. Андан соң эки атенем чалып жакшы сөздөрүн арнашты. Негизи акыркы учурларда белекти эле алгым келбей калды. Жубайымды убара кылбайын дедим. Айдана башында эмне белек берейин деп сураган. Мага эч нерсе бербей эле кой. Ошол акчага өзүңө бир нерсе алып ал дедим. Мага эң негизгиси үй бүлөм чоң белек деп ойлойм, деди ырчы мырза Аваз Акимов. Ал эми жубайы Айдана майрамдарда өтө чоң белектер болбосо дагы чакан белектерди беришип турабыз. Туулган күнүндө эмне берейин деп сурасам, мага 2 кызды төрөп бергениң чоң белек деди. 20 кишилик туулган күндү тостук. Ошого дагы жолдошумду араң көндүрдүм, дейт жубайы Айдана. Жаз мезгили Мирбек Атабековдун көрөрмандар үчүн сонун концерт менен башталган турат. Оркестрдин коштоосунда ушундай концерт берүүнү кыялданып жүрчүмүн. Мындай сапаттуу концерт биринчи жолу болгону жатат деп ырчы мырза билдирген. Сиздер үчүн көптөн күткөн жеке концертимди тартуулайм. Даярдык абдан жакшы буюрса. Канат Култаев, Адил Урдинов, Кайрат Мусаев башында турган чоң команда иштеп жатат. Симфониялык оркестр, бек вокал, Айтор сахнада мени 50гө жакын адам коштойт. Уюштуруучу топ, музыкалык аппаратура койгондор. Айтор 5 күн бою ушунча адамды кармаш деле оңой эмес. Ошол себептүү чыгымдардын баарын жабыш үчүн билеттердин баасын адаттагыдан кымбатыраак кылдык. Оркестрдин коштоосунда ушундай концерт берүүнү кыялданчумун. Кыялды ишке ашыргана жатабыз. Карьерамда мындай концерт бир эле жол болот. Кийинки концерттер форматы мындан башкача болот, деген ал. Балдар ош. Бул сөздөр Тамашо лигасынын кайсы командасына тиешелүү экенин билдиңиз да. Сөз Универсал командасы тууралуу болуп жатат. Универсал командасына быйыл 10 жыл. Күлкү ден соолуктун мүлкү демекчи 10 марттан баштап Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында юбилейлик күлкү концерт өтөт. Бир нече сыйлыктарды багындырып келген бул жигиттердин тамашаларына кимдер гана күлбөгөн. Өзбекстанда өткөн Tashkent Open 2023 эл аралык бал бийи турниринде кыргызстандык спортчулар жеңишке жетишти. Кыргызстандын бий спорту федерациясынан билдиришкендей, 25-26 февраль күндөрү Ташкентте өткөн турнирге Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстандын спортчулары катышкан. Жаштар Латын Америка программасы категориясында кыргызстандык Дмитрий Блинков менен Асал Мамбетова мыкты бий тартуулашып, алтын медалга ээ болушту. Блинков менен Мамбетова Бишкектеги Алексис бий мектебинин тарбиялануучулары, ал эми машыктыруучулары Алексей Кипкало жана Татьяна. Эске салсак, буга чейин 18 февралда Кыргызстандын спортчулары Италияда өткөн бий боюнча эл аралык турнирде алтын байгеге ээ болушкан. Улуттук филармонияда Жашакын Кутман Садыбакас Кутман кеч аталышындагы тушоо кесүү концертин өткөрүп, келип берген элге ыраазычылыгын билдирген. Келип колдоо берген элибизден айланып кетсек жарашат. Бата берген журт жакшыларынын адал пейилине таазим. Батаңыздар тийсин, жалаң жакшы күндөрдө жүз көрүшөлү, ардактуу агайын. Мени баштан аяк колдоп, жанымда жүргөн бир туугандарыма, өнөрдөгү катарлаш, сапарлаш үзөңгүлөштөрүмө терең ыраазычылык билдирем, деген ал. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Курсант Абдрахманов Кыргыз улуттук манас театрынын көркөм жетекчиси болуп дайындалды. Жаңы дайындалган жетекчини чыгармачыл жааматка Чыңгыз Эсенгулуулу тааныштырды. Замирбек Баялиев өз ыктыяры менен ордун бошотуп, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясат министринин буйругу менен Курсант Абдрахманов дайындалды. Курсант Абдрахманов 1971 жылы Ысык Көл облусунун Түп районундагы Миңбулак айылында туулган. Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин драма жана кино актерлук адистигин аяктаган. Буга чейин Муратбек Рыскулов атындагы Нарын облустук драма театрынын көркөм жетекчиси, Касымалы Жантөшү атындагы Ысык Көл облустук музыкалык драма театрынын директору болуп иштеген.
Британдык ырчы Адель сүйүктүүсүнө турмушка чыгат. Атактуунун колун сураганын дүйнөлүк басылмалар өз булагына таянып жазып чыгышууда. Британдык ырчы Адель сүйүктүүсүнө турмушка чыгат. Адель сүйүктүүсү менен 2021-жылдын жай мезгилинен бери кыз-жигит мамилесинде болгон. 41 жаштагы спорт агенти болуп иштеген Рич Пол менен 34 жаштагы Адельдин үйлөнүү тою ушул жылдын жай мезгилинде өтөөрү сүйлөшүлгөн. Ырчынын биринчи никесинен 2012-жылы туулган уулу бар. Ал жолдошу менен 2021-жылы ажырашып кеткен. Белгилүү казак музыканты Дархан Жаз 24 февралда жол кырсыгынан каза болгон. Анын жубайы социалдык тармактагы баракчасына жолдошу тууралуу пост калтырган. Дархан Жунусбеков 1991-жылы 9-августта Алматыда төрөлгөн. Анын жубайы социалдык тармактагы баракчасына каза болгон жолдошу тууралуу пост калтырган. Мага сени менен түшкөн сүрөттөрдү көз ийеттеп чыгарчу эмессиң. Сен мага айрыкча балдар төрөлгөндө абдан жардам бердиң. Баары сенин кандай музыкант экениңди билишет. Бирок сенин кандай ата, кандай жолдош экениңди баары биле бербейт эле. Эсимде, экөөбүз дос болуп жүргөндө мени үйгө жеткирип келип, мен сенин жолдошуң, досуң, агаң жана атаң болом дегенсиң. Сенин айтканыңдын баары эсимде. Акыркы кечиргиле. Мен убада бергеним менен силер менен чогуу болууга убактым жок болуп жатат. Мен студиядамын. Жумушум азайганда силердин жаныңарда болом деген сөздөр эсимде, деп жазган жубайы. Быйыл Титаник тасмасынын жарыкка чыкканына 25 жыл толот. Аталган кино убагында Оскар сыйлыгынын 11 статуэткасын алып, $1.800 миллиард киреше менен дүйнөлүк прокатта рекорд жараткан. Бул кино тууралуу кызыктуу фактылар менен бөлүшө кетели. Титаник драма жанрында 1997-жылы режиссер Джеймс Кэмерон тарткан тарыхый тасма. Сценарий боюнча Роуз Джек деп 80 жолу айтса, Джек Роуздун атын 76 жолу кайталайт экен. Ал эми мен сени сүйөм деген фраза тасмада бир гана жолу Роуздун оозунан чыгат. Роуздун 101 жаш курагын аткарган актриса экинчи пландагы эң мыкты актриса болуп аныкталып, 87 жашында Оскарга ээ болгон. Бардык актерлордун ичинен Титаниктин заманында жашаган жалгыз киши ошол Глория Стюарт эле. Кэмерон сценарийди жазып жатканда Джек Доусон жана Роуз Дэвид Букатер деген ысымдарды оюнан чыгарып жазган. Кийинчерээк Титаникте 1888-жылы Доусон деген жүргүнчү катталганы тууралуу факт Кэмерон үчүн күтүлбөгөн нерсе болгон. Джек Роузду тартып жаткан эпизоддогу экрандагы колдор Кэмерондуку. Ал солокой болгондуктан кадрларды күзгү эффектиси менен оңдоп коюшкан. Таланттуу режиссер бардык жактан таланттуу турбайбы? Джектин ролуна актер Макалай Калкин, ал эми Роуздун ролун аткарууга Гвинет Пелтроу кастингке катышкан. Жарнамалык иш-чараларды кошуп эсептегенде тасмага $250 миллион сарпталган. 2 жыл ичинде Титаник бул акчаны 8 эсе чоң көлөмдө кайтарып алган. $2 миллиард бүткүл дүйнө жүзү боюнча топтолгон. Бир апта ичинде мына ушундай жаңылыктар болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.